Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кутмандуу кошокуңуздар менен видеонун башында айта кетейин, бизде реклама бекер. Аягы 75-75 деген экрандагы номерге чалып, бул менин жеке номерим. Мен менен сүйлөшүп, машинаңарды келип рекламага тарттырсаңар болот, YouTubeга, видеого. Любой время. Могу север жакта жашагандар, Химки, Долгопрудный, Красногорский, биздин офисибиздин путевой проезд 52-де. Күндүз ушул жакта болом, обедтен кийин. Ушул жакка келип машинаңарды тартып кетсеңер болот. Алтуфьево, Отрадный, Бибирево метронун жанында. Анан дагы биздин таксопаркыбыз бар, Белес деген. Ошо биздин паркка кошулсаңар болот. Эң выгодный условиялар 2% парктын комиссиясы же күнүнө 100 рубльдан. Экрандагы номерлерге чалып, жазсаңар любой время кошулсаңар болот. Вывод моментальный. Любой время чечип алсаңар болот акчаңарды. Кудай буйрса жакында розыгрыштарды баштайлы деп атабыз. Ошон үчүн биз менен иштешкиле достор. Таксопарк өзүм оформленный. Бардык вопростор боюнча ушул номерлерге чалып байланышсаңар болот. WhatsAppка же прямой чалсаңар болот. Дагы достор, ошо биздин паркта иштегендерге путевой лист бекер. Бул машина выкупка берилет. ИПнын атында экен, лизингде экен машина. Айына 82 миң төлөм экен. 4 жылга чыгыптыр, 48 айга. Первоначально 110 миң бериптир. 1 ай төлөнүп калган дейт. 1 ай эле мурда чыккан бул машина. Буну ошо чыгарып алган байке айтат. Ошо 110 миң первоначально, анан кийин 1 ай төлөнгөн 82 миң берсе эле машинаны өткөзүп берем дейт. Кыргыз байкеге чыгыптыр, кыргыз байкенин атына ИПга сүйлөштүм. Анын условиясы ошонун таксопаркы менен иштейткенсиңер, 3% экен таксопарк. 6 айдан кийин полный суммасын төлөп өткөзүп алса 20% скидка болот дейт. Машинанын бир сыйра көргөзөйүн. Машина эми жапжаңы машина, мындай эч кандай деле минустарын көргөн жокмун. Идеальный, бардыгы таптаза, жапжаңы бойдон. Силерге бир сыйра немесин көргөзөйүн. Комплектациясын. Бул Geely Atlas Pro деген машина. Объему 1.5, турбина экен, автомат коробка. Так. Бисмилла деп туруп отурабыз ичине. Астыңкы водительский сиденьясы электрический экен. Кожаный сиденье төртөөндө тең подогрев бар. Пробеги 10 миң болуптур. 10 164 километр болуптур пробеги. Камерасы бар экен, камера 360. Бардык жагында парктрониктер бар. Мындай көрсө болот экен. Мындай көрсө болот экен. Мынтип көрсө болот экен. Ушунусу жакты. Бул жерде электронный ручник, автохолд бар, кондиционер, подогрев 4 сиденьяны айттым. Төртөө тең кожаный сиденье экен, мындай жакшы жасалыптыр, бардыгы тең. Бул максимальный комплектация эмес экен, максимальный комплектацияга немеси жетишпейт, люк жетишпейт, анан багажник болсо кнопка менен жабылбайт экен. Ошонусу эле жок. Калган бардыгы бар экен. Эгерде машинаны ала турган болсоңор, бир сыйра мисалы машинаны келип көрүп алсаңар болот. Бардык нерселер бар экен, мультируль, круиз контроль, немен да полосаны да кармайт экен, камерасы бар, аны айттым. Ишылга бардык плюшкалар бар да, эми буну интернеттен карап толугураак маалымат алсаңар болот. Интернетте бул жөнүндө мисалы обзорлор көп, видеолор көп. Арткы сиденьясы бул комфорт плюска иштейт. Машина подлокотниги, задний подстаканниктери мындай болот экен. Бул жагында подогрев бар, двухуровневый. Анан USB бар экен, задний. Көрүп атасыңар. Докаткасы бар экен. И полочкасы задний. Могу жеринде кнопкасы жок, заглушка турат. Ушунусу жетишпейт да максималкагачы. Ушул видеого лайк басып, бул видео менен бөлүшүп койгула. Бул видео жакса
комментарий калтырып койгон. Мына көрдүңөрбү, нары өтүп берип аткандар карап атат. Аябай жагат экен орустарга. Ошондой достор. Дагы бир жолу айта кетейин, бизде реклама бекер. Аягы 75-75 деген экрандагы номерге чалып, машинаңарды тарттырсаңар болот. Бул машина тууралуу видеонун описаниясында номер турат, ошол номерге чалып сүйлөшсөңөр болот. Эмне үчүн машинаны сатып атыптыр? Анткени Кыргызстандан жаңы эле келип буну алып алгам дейт. Комфорт плюска иштеп, комфортто иштеп көрбөгөм дейт. Ошон үчүн лучше экономго эле иштейин деп атат байке. Ошондой.